Ош гуманитардык педагогикалык институтунун жамааты маркум Турсун Маматабжаловду эскеришти. Окуу жайдын башкы имаратында агайдын атына арналган Кыргызстан тарыхы каанасы ачылып, жаңы заманбап үлгүдөгү материалдар менен жабдылган жана дарскана агайдын өмүр таржымалы боюнча бардык маалыматты камтып, студенттерге үлгү катары даярдалды. Kada cümleleri var. Ben de oturup bir jakşı paltarda koşuyor. Anda bizim kapitara Birinciler kişine sözünü koyayım da Allah'ımızı bağırıyor bilirsin. Buna itirirse bunları tarif kılırız. Yine stajyerde gelin oturarız. Yaşından beri bilimde tam sana oldu жүргөндөн beri. Ondan keyin sizlerin okuyacağım var. Doktorsun Yusuf деген ağaylar var ile. Oşonun oğlu komsomoldu yeteklep. Şu yerde özünün жүрүшү менен, сөзү менен, баскан турганы менен, кийген кийим менен дагы жаштарга ушундай тарбия берген. Бул кананын ачышыбыздын себеби агай бизге үлгү болду. Бул кана эми келечек муунга үлгү болсун деп ушул кананы уюштурдук. Себеп дегенде 100 жылда бир келер инсандар болот го. Ошондой инсандардын бири деп биз үлгү алып калдык да агайдан. Ошон үчүн ушул үлгүлүү агайыбызды келечек муун, келечектеги тарыхчылар ушундай үлгүлүү агай болгондугу, ушул үлгүлүү агайдын эмгектери сабак алсын деген максат бар. Бул жерде эми келечекте бул канада агайдын экинчи жашоосу ушул канадан улантылат буйруса. Иш-чаранын расмий бөлүгү чоң актылар залында уланып, эскерүү кечиги устаттын окутуучулары, замандаш достору, шакирттери, үй бүлөсү, бир туугандары келип, окуу жайдын эмгек жамааты жана студенттер катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө Турсун Маматабжалов тууралуу даярдалган фильм көрсөтүлүп, жалпы катышуучулар агайдын жаркын элесин экрандан көрүп көздөрүнө жаш алышты. Андан соң эскерүү сөздөр сүйлөнүп, агайга арналган чыгармалар аткарылып, комуз күйлөрү ойнолду. Дайыма ушул кылган эмгек, кылынган аракеттер бул элдин жүрөгүндө сакталыш керек экен. Мына ошондой жүрөктө сактала турган иштердин бардыгын мен агай жасап кетти. Ошондуктан мына биз бүгүн мындай эскерип, баарыбыз көзүбүзгө жаш алып, агайдын ушул көз алдыбыздан жүрүм турумдары, кылган иштери мына бир сыйра алдыбыздан сыдырып өттү, урматтуу кесиптештер. Эгерде биз дагы Кудай берген өмүрдөн кийин bir uçurlar gelip kalganda biz yönünde ушундай сөздөр айтылар экен, сөз биздин жүрөгүбүздө элейт. Да айтылыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Мына жаштарга айтайын. Да Турсундай болуп жакшы иш керек окшойт. Турсундун мүнөзүндө мүнөз күтүшүбүз керек окшойт. Эл үчүн, кыргыз үчүн досторго бекем болушубуз керек окшойт. Ошондо гана бизге жылуу сөздөр айтылат окшойт. Атамдын өлүмү бул биз үчүн эле оор жогот эмес. Бүткүл институттун оор жото экенин сездим.
Бирок мен сүйүнүп отурганым, атам өлгөн жок, сиздер барсыздар. Бул кечеде Турсун Маматабжаловдун ким болгондугу, ишмердүүлүгү, адамдык алтын сапаттары жана жасаган эмгектери туурасында кенен сөз козголуп, жалпы замандаштары өзгөчө кайгыруу менен эске салып, жанынын урматына Куран окушту. Ошондой эле үй бүлөсү тарабынан устаттын урматына тарых адистигинде окуган студенттерге стипендия уюштурганын айтышты. Тунulu уланда келип жакшы идеяны айтып, ушул тарых адистигинде окуган бир эң мыкты окуган студенттерге стипендия уюштуруп берели деп ошондуктан мен ойлойм, ал стипендия уюштурулса, анда дагы эң мыкты татыктуу студенттерге берип, агайдын атын өчүрбөгөнгө биз аракеттерди жасайбыз. Үй бүлөмдүн атынан, бир туугандарымдын атынан чоң ыраазычылык билдирип кетем. Анан ушул биз да үй бүлө менен кеңешип, бир туугандар менен ушул жыл сайын жылдын башында же жылдын аягында ушул гуманитардык факультеттин тарых адистигиндеги эң мыкты жетишкендиктерге жетишкен мыкты сабак окуган студент, 2 студентке ушу жыл сайын үй бүлөбүздүн атыбыздан стипендия уюштуруп койдук. 5000 сомдон, ар бир стипендия 5000ден 2 студентке 10.000 сом биз жыл сайын биз уюштуруп беребиз. Турсун Маматабжалов 1956 жылы Өзгөн районуна караштуу Кызыл Тоо айылында жарык дүйнөгө келген. Окуу жайда 1979 жылы эмгек жолун баштап, философия илимдеринин кандидаты, доцент макамынын ээси болуп, өзүнүн 40 жылдык өмүрүн ОГПнын өнүгүүсүнө арнаган. Үй бүлөдө 7 бир туугандын улуусу болгон, агайдын артында 5 уул, 1 кызы калды. Турсун Маматабжалов 2019 жылдын 28 июнь күнү 63 жашында оорудан улам бул дүйнө менен кош айтышкан. Кулпнай Мамасалиева, Борун Чергешов, ОГП жаңылыктары.